Саламатсыздар урматтуу окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыз сөз өстүрүү сабагы болмокчу дагы. Ар кандай чен өлчөмдөрдү колдун жардамы менен кантип үйрөнсөк болот экендигине токтолобуз. Биздин сабагыбызга бүгүн сүйлөй турган тотугуш биздин тотугушубуз катышып атат. Буга да кыргыз тилин үйрөтөлүк деп чечип атабыз. Анда эмесе мына 5 манжанын бириккен жери алакан деп аталат. Bir нерсенин жоондугун, калыңдыгын санасак, 2 эли, же болбосо 3 эли деп айтабыз. Эттин семиздигин. Же болбосо бир кездемеден кесип ала турган болсок. Андан кийин ошол 5 манжабызды түйүлтүп алып келгендеги абал муштум деп аталат. Bir uç toprak dese. Demek jerimdin bir uç toprak altın деген сөздөрдө колдонот. Же bir uç мына колубуздун чеңгели менен чөйчөктөй кылып сузуп алган көлөмдү уч дейбиз. Кочуш дейт. Ушул эле эки колдун жардамы менен кочуштап алган нерсени айтабыз. Кочуш дейт. Bir кочуш суу ичти десе, демек суусаган боюнча көп суу ичти деген сөз. Чеңгел деген түшүнүк бар. Ал эми чеңгел болсо, орусча айтканда щепотка дейбиз. Bir чымчым туз, bir чымчым калемпирди чеңгел деп айтабыз. Узундукту өлчөй турган нерсе болсо, сөм жакын, карыш жакын деп айтылат. Демек сөм бул сөмөдүн узундугу экен. Карыш десек, карышыбыз мынакей. Колдун эң узун, колдун учу менен бармакка чейинки аралыкты карыш дейт экенбиз. Bir жерибиздин bir карыш жери дагы ыйык. Жерибиздин bir карыш жерин дагы эч кимге бербейбиз деген сүйлөмдөн. Же болбосо bir карыш жака салып кой десе. Жана нукум десе, мынакей. Мына бул сөмөйүбүздү бүктөп, анан бармактан экөөнүн ортосундагы аралыкты нукум дейт экенбиз. Эми кайталап көрөлү. Алакан, 2 эли, 3 эли, муштум, уч, кочуш, чеңгел, сөм, карыш, нукум. Угуп атасыңбы тотугуш? Нукум. Демек, сабагыбызды аяктайбыз. Балдар, азыркы айткандарды эстеп калгыла жана саламатта калгыла.